Видео 1 минут 20 секундтан кийин башталат. Силерге Атаман таксопарктын сунуштап кетейин туугандар. Бул банктын комиссиясын билесиңер, 2,5%. Акчаңарды 24/7 моментально эч кандай комиссиясы жок. Чечип аласыңар. Яндекс заправкасы дагы бар. 3000 рубльга чейин таксиге течери полный пакет документ жасалат, путевой лист жасалат, страховка жасалат, лицензия жасалат, кисартка жардам беришет. Подключениясы Яндекске жана Ситимобилге болот. Айырмасы жок. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп ичесиңер болот. Экономдон Майбахка чейин кошуп беришет. Доставка грузовой, пеший, курьер, ушул бүт бар. Өзүнүн айдоочуларынын арасында бир айдын ичинде бир жолу акчалай кызыктуу розыгрыш уюштуруп турат. Экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, дагы кошумча кандай кызматтарды аткарат, кандай кызматтарды аткарбайт, чалып билип алсаңар болот. Толук маалымат ошол көрсөтүлгөн номерлер боюнча. Ассаламу алейкум, видеону баштайлы. Ооба туугандар, видеонун обложкасынан дароо эле түшүндүңөр. Бүгүн буюрса суббота 22 апрель саат 11:35 болуп отурат. Яндекс шеф жапканча иштейбиз. Эскертүү берет го, брат, чарчадың, барып эс алабыз, 4 сааттан кийин култап салабыз деп эскертүү берет го. Ошол эскертүүлөрүнө да карабай 4 сааттан кийин култаганга чейин иштейбиз. Азыр түнү машинаны жууп тазалап алып келип токтотуп койгон болчумун, бирок май куйбай коюп турмун. Бензин азыр бак жанып калган. Ишти баштабай эле коюн деп атам. Ближайший заправкага барып, бензин куюп, анан кийин жумушту баштайбыз. Ошол туугандар, атым Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте иштейм. Машина арендада. Аким Кежи YouTube каналынын негиздөөчүсүмүн. Каналга кош келипсиңер. Биринчи жолу болуп аткан болсоңор барыңарга ассаламу алейкум. И каналга катталып койгула. Кийинки роликтерден силер менен күчтүү сонун контенттерди кезип турабыз. Ошол сөздү көп узатпайын, дароо роликти баштайм. Ассаламу алейкум. Пробегти көрүп турасыңар. Азыр обновлять эттим. Всё, башталды жашоо. Бүгүн эч кандай себепсиз движение кылбайбыз. Отуруп алып телефон чукулабайбыз. Керек эмес жерлерге барбайбыз. Достор менен жолугуп, аш-баш деген нерселерди жыйыштырып турабыз. Бүгүн катуу нацеленно жумушка цель коебуз дагы. Катуу иштейбиз. Ошондой силерге нормальный атмосфера создавать этип турайын. Билбедим тарыны чесимде каларын. Болбогон нерсеге чоңгу мен саламын. Кереги жок ойлодум мен кайда катамын. Ачкым келет жаңыдан сүйүүнүн барагын. Мен сени менен Тажикстанга кетем. От жалындай болуп күйсөм дагы, сени менен арманымды жеңем. Тамаша, заправканы калды, ишти баштайлы. Видеонун башында балансты көрсөтүп коеюн. Туугандар 1167 рубль 3 заказ кылынган бойдон турат. Бул кечекинин эсебине кирип кеткен. Ошол. Биринчи заказды алдык. Биринчи заказга келип калдык буюрса. Здравствуйте. Улица Дубинка, да? 5. Биринчи заказ бүттү туугандар. Оплатасы по карте болчу. 822 рубльга келдик. Дароо эле экинчи заказды 4 мүнөттүк подачасы менен тоже с коэффициентом алган болчумун. И ошого направляемся. Здравствуйте. Вилютинский переулок. Благо, что не нужно ничего предпринимать для того, чтобы послушать себе музыку. Просто скажешь свои умные колонки. Отсюда заеду. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго вам. Спасибо.
километр акчасы бул 5 коэффициенті заказ болчу 529 рубль болот экен. Влада. Или хочешь сама? Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Крылатская, говорится. Откинуть, чтобы я бардачок. Сейчас, секунду. Добрый день, она откидывает. Добрый день, здравствуйте. Можно пододвинуться? Водительская. Так. Давай. Стоп, там сзади кто-то. Я просто так звук, что ты пикаешь. Опять. Они тут на каждом углу стоят. На автомате, да, уже сразу? Ну. Пожалуйста. Все, переключаться. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Бұл паркқа бір күні келе тұрғанмын да, менші жақсы инсанды алып алыпчы. Парк сказка. Өте көп адамды алып келдім ушул жерге. Жақсы жер окшойт. Эс алғанда, арғында аттракционда эмелер бар окшойт. Saat 16:13 болду туғандар. 16:13. Ой, неге чыгып кеттим? Карагыла. Заработок 4941 рубль. 4941 рубль. Будан жанагы 1162 беле 67 аны кемите турган болсок 3700 рубль болот. 3700 рубль саат 4-кө чейин. Ал эми дагы 12 саат бар. Дагы 12 саат. Кандай болот экен? Бир Кудай билет. Көрүп тургула. Бизнес-центр Румянцевага келдим. 59 мүнөт жол жүрдүк. Ушундай мен уйкум келди. Түнү ноштон келген. Таңкы саат 5-те келип жаткам. 8:30да бирөө чалып ойготtu. Ошону менен уктай алган жокмун. Анан саат 10:00да туруп жуунуп таранып, 11:де уже линияга чыга турган болуп калдым да. Ошондой болуп калды, уйку жагынан кыйналдым. Az biraz uykum gelgen sebep etti, но ничего. Буга эптеп сүйлөмүш болуп атып уйкуну бодро ачып алып аттым. Az daha bir заказ тоже келдим. Пятигорск. Ошол экен. Маргат этсем мемнун дейт. Вьетнам, Таиланд, ким билбейм. Круиз деген частная закрытая территория экен. Көчөлөрү узкий. Бирок үйлөрү довольно таки колунда бар адамдардын деп атсам жолдору начар го. Ошондой. Саат канча болду? Саат деген 17:48 болуп атат. Ушул заказды аткарабыз, андан кийин отбой, чай ичебиз. Саат 6:30-7:00 6-дан өз негизи 6-дан 7:30-8:00 чейин пробка болот. Ошол моментте биз биртке салып чай ичип турабыз. Анан чыгып дагы урабыз. Центрге келип калдым заказ менен тугандар. Бир кыз шашып аткан экен, ошону алып келдим. Азыр болсо Тверская деген көчөдөн, белорусский тараптан примерно. Бир заказ алдым. Караңгы кирип атат. Саатыбыз 8:22 өттү. Центрдан деревня Путилковага бир заказ бердиле. Путилковадан азыр могу Одинцово тарапка примерно деревня Солослово деген деревня бар болчу. Деревня коттедж закрытый, короче, не знаю. Ошого алып келдим. Анан линиядан чыгып по делам налчыга кылам деген оюм бар болчу. Андай кылалык жатып эле, заказ бүтөлүк жатып эле. Кайра
Дубнинский деп Москвага заказ берди. 59 минут жол жүргөнбү, 52 минут жол жүргөнбү, ошондой с коэффициентом. Вот так. Кудайга шүгүр. Саат 21:46 болду. 21:46. Вот так вот тугандар. Москваны көздөй алган заказым отмена болуп калды. Кайра артка деревня Лапина деп да бир заказ түштү. 7 минуттук подачасы менен бул эле коэффициент менен болчу. Бул каяка барат белгисиз. Жанакы Москва болчу. Отмена кылбаганда сон болмок. Всего доброго вам, до свидания. Посмотрите. Тоже посвечу, посмотрю, что вы ничего не забыли или что-то лишнее не унесли. Тамашалаш коеюн, да? Так, завершаем заказ. Тугандар, 24 минут жол жүрдүк. 24 минут жол жүрдүк. 784 рубль болду. Ошондо 15 заказ кылып турабыз. 15-чи заказды бүтүрдүк. Арендага машина издеп жүргөн бир тугандар ушул телефон номерлерге чалып байланышка чыккыла. Эконом, Комфорт, Cherry Tiggo, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo мына ушул сыяктуу автоунаалар азыркы учурда актуалдуу арендага берилет. Чалгыла тугандар, байланышкыла, шарттарын билгиле. Баргаңарга ийгилик. Saat деген 12-ден 39 өттү. А мен болсо Мытищиге келдим. Центрден болчум. Центрден Мытищиге келип калдым. Шаарда коэффициент күйүп атат. Так. Бак жанып калды. Өзүңөр көргөн, өзүңөр билген эрте мененки 1000 рубльга койгон бензин түгөдү. Километраж боюнча 340 километр жүрдүк. Азыр эми Газпром нефтти алып койдум. Жанында экен. Ошого барайын да бензинди куяйын. Анан дальше жумушту улантайын. Пока таң калыштуу. Яндекстен эч кандай эскертүү келе элек. Эрте мененки 11:30 чыккан болсом линияга, азыр 12-ден 41 өтүп атат. Ошондо 12 саат 11:30 азыр почти 13 саат, почти 13 сааттан бери тиричилик кылып атам. Яндекстен эч кандай эскертүү келе элек. 500 рубльга бензинди койдум, дароо машинага отурдум, от алдырдым, линияга чыксам, заказ келди. Дополнительный комментарий менен келди, сразу эле срочно дейт. Человек не может попасть домой, нужно ключи отвезти без пассажира деген комментарий экен. Дароо принимать эттим дагы. Келе калдым, подачасы соседний эле квартал 2-3 минут алып болчу. Келип калдым, тарс алып чыгып берди ключту. Мынаки, вот этот вот ключик. Королёвко, Мытищеден Королёвко 20 минут показывает. Я уже 3 минуты еду. То есть 2 минуты. 17 минут осталось. Рат нуктасынын ауырмайды жүрек деген ырыны кылып Королёвдо мындай жүректин статуэтка памятник бар экен. Карагылачы. Самгай бер канатын талмасын. Ключту алып барып бергенден кийин ошол тарапта бир 3-4 заказ кылдым. Анан что-то карасам 2-ге жакындап баратат саатыбыз. Анан домойду бастым видеобүздө. Домойду бассам Мытищиге чейин кайра бирөө берди. Анан Мытищиден бул жака бош эле келатам. Саат 2-ден 39 өтүп атат уже. Заказ жок. Анан же Яндекс такыр эле бир эскертүү бербейт, пара аспайт деп саатыбыз 2-ден 39 өтүп атат, айтып коеюн. 15 саат болуп атабы. Явно 14 сааттан өттү да, иштеп жүргөнүмөчү. Ошол тугандар, анан өзүм действительно чарчап, көздөрүм илинип кетип аткандан анан кой рисковать этпей эле коеюн дедим дагы. Акырын үйдү көздөй айдай бердим. Ошол эме деп челлендж деп атып, челлендждин аркасынан уктап кетип, анан бир нерсе болуп кырсыкка кабылып калбайм дедим дагы. Акырын үйдү көздөй эле жылдым. Заработак Кудайга шүгүр өтө сонун болду. Азыр жетейин да гана силерге бир мощный эсептеп берейин,
Учур роднойлор үйгө келдик, саат 3-төн 3 өттү. Момча бухгалтерияны силерге эсептеп, анан кийин эметкенче 3 болуп кеттик дароо эле балансты көрсөтүп баштайын. Мынакей воскресенье болуп кетти, өзүңөр билесиңер саат. Так, 22 апрель суббота күнү баланста 10.220 рубль. 10.220 рубльга 714 рубльду кошкондо туугандар, мынакей 10.934 рубль болуп атат, 10.934 рубль. 10.934 рубльдан эмнени кемитебиз? Бала башындагы бизде 22 апрель суббота момча акча, момча заказ бар болчу. Ошону кемиткенде 9.767 рубль бүгүн Кудайга шүгүр иш болуптур. Грязными. Ал эми ушул 9.767 рубльдан 1.700 рубль аренда, 1.500 рубль бензин, ужин 405 рубль, энергетик 70 рубль, накопительный депозит 250 рубль кемиткенде биздин чөнтөгө бүгүн 22 апрель 23 жыл 5842 рубль ровно калыптыр туугандар. 5842 рубль таза иштептирбиз. Кудайга шүгүр. Заказ 21 заказ кылыптырмын туугандар. 21 заказ. Километраж болсо 406 километр жүрүптүрмүн. 406 километр жүрүптүрмүн. Саат болсо 11:35-те чыккам, 2:51-де келип токтотту машинени. Ошондо санасам 15 саат убакыт кетиптир. Көрдүңөр туугандар, 15 саат убакыт кетти. 406 километр жүрдүм, 21 заказ кылдым. Чөнтөгө таза 5842 рубль калды. 22 апрель, 4-ай, 23 жыл. Анан силерге жөн эле кагазда жазууларды көрсөтүп аткан жерим жок. Мен силерге балансты ачык айкын как она есть эле көрсөтүп келем ушул күнгө чейин. Мынакей калган баланстарды эле көрүп турасыңар. Калган баланстардагы статистиканын арасында бул субботаныкы өзүнчө эле бир мындай король лев болуп кетти да. Мен Яндекс таксиде иштегенден бери бул экинчи жолу мен 10.000 рубльга чейин таап атканмын. Биринчи жолу 2021 жолу биринчи күнү сменага биринчи чыгып атканда 10.000 тапкан. Андан кийин 9, 8, 7, 5 деп түшүп кете берген. Бүгүн мынакей дагы 10.000 рубль. Тоже рекорд койдум десем болот. Ушул роликти ушул жерге чейин көргөн болсоңор туугандар, жаккан болсо лайктан, класстан бир балчайта басып, анан жакын адамыңар менен бөлүшүп кеткиле и бир комментарий жазып койгула туугандар. Каналга каттала элек болгон биз мекедеш бир туугандар болуп аткан болсо катталып кеткиле, кийинки роликтерден силер менен жүз көрүшүп турабыз. Башында айтканда эле. Барыңарга ассаламу алейкум. Гүлжигит Байкеңе силер менен коштошот. Тапканыңардын берекесин берсин. Өзүңөрдү абайлап, өзүңөргө сак болуп, бөтөн жерде абайлап жүргүлө. Барыңарга да бир жолу. Ассаламу алейкум.